Биздин кезектеги темабыздын аты англис тилиндеги эң көп колдонулган этиш to be деген этиши балдар. To be. Бул to be этиши кыргыз тилинде болуу деп которулат, бирок сүйлөмдө бир аз башкача айтылат, анан түшүндүрөм. Биринчи to be'ни түшүндүрөрдөн мурун биз бир аз кептик запасыбызды карап алсак, могул жерде сүрөттөгү адамдардын аттарын кантип айтылыштарын үйрөнүп алалык. Биринчи сүрөттө кимди көрүп турасыңар? A student. A student. A student. Жекелик түрдө биз артикль деген темадан караганбыз. Студент. A student жекелик түрдө бизде деген артикль колдонулат, балдар. Ал эми көптүк түрүндө студенттер деп айтсак, анда students. Мына артиклди койбойбуз. Students акырына s деген үчөө жалганат. A student. Студент. Students. Студенттер. Экинчи сүрөттү карайбыз. Экинчи сүрөттө кимди көрүп турасыңар? Туура, мугалим. Мугалимди биз англисче a teacher деп айтабыз. A teacher. A teacher. Мугалим. A teacher. Bir mugallim. A teacher. A teacher. Mugallim. Üçüncü сүрөттү карайбыз. Ким экен? Врач. A doctor. A doctor. A doctor. A doctor. Врач. Ал эми экинчи сүрөттө врачтар. Doctors. Doctors. Көптүк түрүнө дагы s уланып атат. Эгер кийинки сүрөттөн карайлы, кийинки сүрөттө биз кимди көрүп турабыз? Учкуч. A pilot. A pilot. Айтабайбыз. A pilot. A pilot. A pilot. Ал эми андан кийинки сүрөтүндө учкучтардан экөө. Демек, булар pilots болот. Pilots. Pilots дагы аягына көңүл буруп койгула, эс мүчөсү чалганды. A pilot. Pilots. Кийинки сөздү мен берейин деп аткан сөз бул бизде көп колдонулган бухгалтер. Бухгалтер деген сөз эсепчи. Биринчи сүрөттө силер эсепчини көрүп турасыңар. Аны биз англисче an accountant деп айтабыз. Кайталайбыз. An accountant. An accountant. An accountant. Эмне үчүн an? Анткени сөз өзү үндүү тыштан башталып атат, ошондуктан энди коюп атабыз. An accountant. Эсепчи. An accountant. Эгерде эсепчилер болсо, анда accountants. 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 Сөздүн аягына s мүчөсү жалганат. Демек, биз бир дегенде сөздөрдү өтүп алдык. Дагы бир сырадан кайталап коебуз. A student. Students. A teacher. Көп мугалимдер. Teachers. A teacher. Teachers. A doctor. Doctors. A pilot. Pilots. An accountant. Accountants. Эми балдар биз кийинки баскычка грамматикага өтө берсек болот. To be'ни мен жана айтып кеткендей, болуу деп котордук этишти, бирок сүйлөмдө бир аз өзгөрөт. Дегенде биз буга чейин жактама ата тоошторду караганбыз. Жактама ата тооштордо бизде кандай болчу эле жактама ата тоошторубуз? Биринчи жакта I, мен, экинчи жагыбыз жекелик санда you, he, ал эркек адамга карата, she, аял кишиге карата же кыздарга карата, it, жансыз нерселерге. I, you, he, she, it. Көптүк түрдө биз. We, силер. You, ал эми алар болсо they болчу. Булар силердин эсиңерде бар болуш керек. Эми ушул to be этиши ар бир жакта өзүнчө өзгөрөт. Аны биз абдан жатка жатташыбыз керек болот. Сүйлөмдө мисалы үчүн мен врачмын
деп айткым келсе, анда to be'ни жөндөп туруп коебуз. To be бул өзү жөндөлө турган этиш. Биринчи жакта бул am болуп өзгөрөт. Am. I am a doctor. Мен врачмын. I am a doctor. Которгондо кыргыз тилинен мен врач эмес, мен врачмын. Жанагы сөздүн аягындагы мын деген мүчөнү ушул to be этиши берип атат. I doctor десек, мен врач эле болуп калат. Эмди кошкондо мын деген мүчө болуп атат. Мен врачмын. Түшүнүктүүбү? Экинчи жактын жекелик түрүндө you to be өзгөрөт, эм болбойт, анда are болуп калат. Are. You are an accountant. Сен эсепчисиң деп айтсак. You are an accountant. Сен эсепчисиң. Түшүнүктүүбү? You are болуп атат. Эми үчүнчү жакта he, she, it үчөөндө окшош to be этиши is болуп өзгөрөт. Is. Мисалы, ал мугалим деп айтсак, сүрөттү карайбыз. He is a teacher. Ал мугалим. He teach эмес, he is a teacher. He is a teacher. Эгерде кийинки сүрөттү алсак, бул аял киши болуп атат. Демек, буга биз she is a teacher деп айтабыз. She is a teacher. Эгерде биз китепти айтып аткан болсок, ал жансыз да, анда it is a book деп эле алабыз. It is a book. Бул жандууларга эмес, жансыздарга гана. Түшүнүктүүбү? Эми көптүк түрүндө биз студенттербиз деп студенттер айтып аткан болсо, анда алар we are деп айтышат. We are белгилеп коелук. We are students. We are students. Көптүк түрдө. Демек, сөздүн аягында эс мүчөсү жалганып атат. Ал эми биздин to be этишибиз a болуп турат. We are students. We are a student болобу? Болбойт. We are students. Биз студенттербиз. Анткени булар көп. Студенттер көп болуп атат, төртөө турат. Эгерде биз учкуштарга айтып аткан болсок, силер учкуштарсыңар деп айтып аткан болсок, анда you are pilots. You are pilots. Сиздер учкуштарсыздар, же болбосо силер учкуштарсыңар. Pilots. You are pilots. Алар эсепчилер деп айтып көрөлүк. Бул экөө тең, бул аялда, бул эркек дагы эсепчилер, ошондуктан биз аларга дагы аны коебуз. You are. They are. They are accountants. Алар эсепчилер. Көптүк түргө дагы көңүл буруп коебуз. Деген артикль жок, аягында эс мүчөсү жалганат атат. They are accountants. Биринчи жакта демек to be этиши am болуп өзгөрдү. I am. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Түшүнүктүү? Дагы бир сыйра кайталайбыз. I am. You are. He is. She is. It is. We are. You are. They are. Эми суроо берген суроолуу түрүнө өтөлү. Суроолуу түрүндө to be этиши сүйлөмдүн алдына өтүп кетет. Мисалы, ушул эле мисалдардын арасынан кайсын алалык? You are an accountant деген сүйлөмдү алып көрөлүк. You are an accountant. Ушул сүйлөмдө жазып алалы. You are an accountant. You are an accountant. Сен эсепчисиң. Ушул жакта эми биз суроо берип көрөбүз. Сен эсепчисиңби деген. Анда мына a биздин to be этишибиз.
биринчи орунга жылып кетет. Анда бизде сурообуз мындай болуп калат. Are you an accountant? Are you an accountant? Biraz tonumuz özgөрөт. Are you an accountant? Үнүбүз biraz өйдө көтөрүлүп айтылып атат. Ооба десек, yes, I am. Жок десек, no, I am not an accountant. Же болсо кыскартылган түрү no, I am not деп койсок болот. Дагы өзөккө бир мисал карап көрөлүк. She is a teacher дегенди алалык. She is a teacher. She is a teacher. Буга суроо берип көрөбүз. Түбүбүз кайсы бу жерде? Мына түбүбүз мына is деген этиши. Ушул is'ди биз биринчи орунга жылдырып коебуз. Анда is she? Is she a teacher? Ал мугалимби? Жооп беребиз. Ооба. Yes. Yes, she is. А эгер жок болсо, no, she is not. Же болсо кыскартылган түрү isn't деп койсок дагы болот. Isn't апостроф деген белги бул isn't. No, she is not. Же кыскача no, she isn't деп койсок болот. Ушундай эле бардык сүйлөмдөрдө биз эмди дагы аны, изди, аларды биринчи орунга жылдырганыбызда анда бизге суроолуу түрүн алсак болот. Суроолордун